Assalamu alaikum tuğanlar. Bugünkü efirde maksimalda bölüşüyoruz tuğanlar. Maksimalda bölüşüp ketebиz. Bugünkü efir tuğanlar hazırkı sayısi manayda жаткан биздин эр азаматтар жөнүндө болмокчу. Ошол эле Жеңиш Молдокматов, Тилекмат Куренов, анын кечеги жакында кармалган Максат Касенов жөнүндө болмокчу. Ошол боюнча эфир кылдым туугандар атайын. Өзүңүздөр билгендей, ушундай эр азаматтарды Бакиев малында Бакиевдин режими жок кылган ошондой күндөр болгон туугандар. Байман, Ырысбек деген жигит эр азаматтар бар эле. Ошо Бакиевдин режими жок кылып, ошентип биздин баягы элден чыккан уюткуларды, батырларды жок кылган да туугандар. Азыр деле ошондой акыбалга түштү туугандар. Азыр деле ошо Бакиевдин мезгилинде бул азыркы мыйзамсыз ажо помощник болуп иштеген да өзү билет. Ошон кылган кылыктарды азыр элге көрсөтүп, элдин карапайымдын элдин балдарына күчүн көрсөтүп, СИЗОго алып кирип, коркутуп, ар бир активистти азыр коркутканга өтүп алышты туугандар. Азыр бирөө жарым ушу Садыр Жапаровдун мыйзамсыз ажоонун сын пикир айта турган болсо, жетпеген нерселерин айтса, мисалы кыймыл аракетинде. Азыр не болду туугандар? Ошо методго өтүп калышты. Баягы илгерки 1937 жылдары биздин ата бабаларыбыз ошентип коркутуп, үркүтүп Сибирге айдаган туугандар. Ошентип азыр булар ушу режимге өтүп алышты. Коркутуп, үркүтүп, бир жакпай калды, мисалы, лицоң жакпай калса деле СИЗОго алып барып, сөзүң жакпай калса деле СИЗОго алып барып, билесиз да, салам Азат Абдуллаев. Эми эмне кылабыз деген суроо жаралат да. Мен айтканмын, бир жыл мурун ушул киши мыйзамсыз кече түрмөдөн чыкты беле, мурдагы чыкты беле. Ошондо айтканмын, бул бийлик жарабай тургандар, билими жок, тажрыйбасы жок, бийликти аз келгенси бийликти басып алды, узурпация кылып алды дедим. Ошентип айтып келдим. Айтып келсек, эч ким тоготкон эмес ол. Мына туугандар, мыйзамсыздын кылган иши. Эртең сеникине барышы мүмкүн туугандар. Сенин лицоң жакпай калды, сенин сөзүң жакпай калды. Аны камагандан кийин дагы бирөөгө барып дагы камайт. Ошентип баягы бошоткон түрмөсүн, азыркы баягы Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып келгенден кийин көп түрмөдө отургандар оор кылмыш менен жасагандардын көбүн бошотуп келген. Кимдерде эсинде бар, кимде эсинде жок, көп баягы оор кылмыш менен түшкөн рецидивисттердин көбүн бошотуп келген Садыр Жапаров. Ошолордун ордуна эми азыр карапайымдын элдин балдарын ошол жерге толтуруп атат түрмөгөчү. Биз аракет кылышыбыз керек туугандар. Ошондой мыйзамсыз адилетсиздикти көрүп туруп унчукпай турганыбыз бул туура эмес туугандар. Айтыш керек, убагында айтып калыш керек. Эртең бийликтен кеткенден кийин айтыштын кереги жок болуп калат туугандар. Себеби бийлик малда турганда азыр ушул мыйзамсыз болсо да ажо убагында айтып калыш керек. Кемчиликтери көп туугандар, өтө эле көп. Мага окшогон орто үй бүлөнү мындай айтканда карапайым элдин балдары ошо сын пикир айтып атса бул адамдарга, значит, булар туура эмес жолдо кетип аткан деп биз анализ чыгарышыбыз керек. Президент кандай болуш керек? Президент деген сөзүнө туруш керек. Мыйзамсыз болсо да сөзгө туруш керек. Бул абабыз айтып атат, саясий куугунтук болбойт деп атат. Саясий куугунтук болбойт деп. Болбойт деп айтты. Эми азыр мына карапайымдын элдин балдарын камап атканда анын каякта болбойт, саясий куугунтук болбойт деп эсептеп алабыз. Андай эмес да. Саясий куугунтук туугандар. Ошол эле Тилекмат, ошол эле Жеңиш, ошол эле Максат камалгандар саясий эле куугунтук туугандар. Мен башкача эсептей албайм. Булар же кылмышкер болбосо, же ак үйдү басып албаса өздөрүнө окшоп. Бул элдин талабын айтып чыгып, эми мындай айтканда 6,5 миллиондун элдин атынан чыккан балдарды камап салды да. Ошо 6,5 миллиондун ичинен ушу 3 эле эр азамат бар экен, буга окшогон эр азамат, сайкал кыздарыбыз бар. 10-20га жакын адамдар бар, активисттер. Бетине айткан 20-30 деп коелу. Ошо адамдардын азыр үчөөсүн түрмөгө тыкты. Андан дагы тышкарыда канчасын куугунтуктуп, коркутуп, үркүтүп, түрмөгө тыгып, чорныйларына коюп берип, ошентип эле элди коркутуп башкарам деп ойлоп атат да. Андай болбойт, жакшылыкка алып келбейт. Эртең
Кудай кааласа бул күндөрдө өтөт. Бул күндөр Садыр Жапаровдун башынан да өткөн керек болсо. Бул күндөр келип кетет. Кеткенден кийин кеч болуп калат туугандар. Мен ошо Тилекматтын, Максаттын, Жеңиш Молдокматтын тарапташтарына айтат элем. Туугандар, отургандан пайда жок туугандар. Отуруп ошо Садыр Жапаровдун оозун карап отургандан пайда чыкпайт. Өзү мыйзамсыз болуп атат. Бул азыр көзүм май басып калды. Элдин кыйналганын көрбөйт баары. Булар болду бийликке келгенден кийин, баягы 7-чи этажга чыккандан кийин баягы түрмөдө отурганын эстен чыгарып калат. Түрмөдө отуруп чыккандар эстен чыкты уже, болду, всё. Биз бунун эми кандай? Бизде бир эле метод бар. Мыйзамдын чегинде туугандар. Бизде митингди, пикетти эч ким отменять эте элек туугандар. Пока колубузда оружие бар. Ошол тарапташтар чыгышыбыз керек. Ошол Жеңишти дагы, Тилекматты дагы, Максатты да алып чыгабыз десек туугандар, биз жарандар, кыргыз элинин жарандары баарыбыз биргеликте ынтымактыкка келип, бул бийликтин ордун коюшубуз керек, ордуна коюшубуз керек. Биз деген бийлик бизбиз. Мына эл ошо мыйзамсыз отурса дагы ошо мыйзамсыздарды багып аткан бизбиз. Биз налог төлөп атабыз туугандар. Биз ошону эскертип айтып турушубуз керек. Карапайым балдарын отургузганга күчү жетет. Баягы Аскар Акаевге окшогон кылмышкерлерди ак үйдө тосуп алган булар. Ушул бийликпи туугандар, бийлик эмес. Мына өзүңүздөр көргөндө азыр камасын. Азыр дагы 5-6 камайт, дагы 10 камайт туугандар. Камаган сайын эл наразы туугандар. Светтин өчүшү, суунун жоктугу, азык түлүктүн баасы көтөрүлүп кеткендиги, бензиндин көтөрүлүп кеткени туугандар. Бардык нерсе ушул мыйзамсыз болсо да ушул ажоонун тажрыйбасы жоктугунан ушул нерселер болуп атат туугандар. Качан гана биз адилеттүү, таза инсанды президенттик алып келип отургузбасак, ушундай саясий маанайда дагы көп жигиттерибиз отурат туугандар. Булардын эрки көрүп атасыздар, төлкө күчү карапайым элдин балдарына жетип атат. Жөнөкөй мындай кылмышкерлерди үй камагына чыгарып, элге көрсөтүп, мындай биз мына камадык, 2 ай отуруп чыкты, больничныйга чыгып кетти. Мына окшогон карапайымдын элдин балдары только СИЗО, баягы СИЗОндагы 50-чи СИЗОга апарып туруп, баягы террористтер отурган СИЗОга апарып тургандар. Эми элестетип көргүлө. Бул деген жакшылыкка алып келбейт. Мен азыркы мыйзамсыз бийлик айтып кетет элем. Дагы 5-6, 100гө жакын активист баардыгын камап бута албайсың. Бүгүн мени камасаң, эртең дагы бирөөнү камасаң, бүрсүгүнү бирөөнү камайсың. Баардыгын камап бута албайсың. Ак ыйлет, бирок сынбайт дейт. Бул балдар да чыгат жакын арада, Кудай кааласа, ниет кылып турсак, Тилекмат да чыгат, Максат да чыгат, Жеңиш да чыгат. Бирок убалы силерге тиет ушунун нерселери, ошол Тилекматтын баласы, Жеңиштин балдары, Максаттын балдарынын убалы силерге тиет. Ошол балдарын карап, тиричилигин кылып жүргөн жигиттерди камап коюп, үй бүлөсүнө шончолук оор нерселерди түшүрүп көйгөйлөрдү. Ушул күндөр өтөт, кийин өткөндөн кийин кайтып келбейт. Ошондо кийин өкүнөсүңөр. Ошондо өзүңүздөр түрмөдө отуруп келген адам өзүңүздөр билесиздер. Мына мыйзамсыз отурган бийликтин бардыгы түрмөдө отурган. Мен эсептеп кетейин. Берки ким эле? Садыр Жапаров түрмөдө отурган. Талант Мамутов түрмөдө отурган спикер. ГКМнын төрагасы ким? Таши түрмөдө отурган туугандар. Бардык азыркы бийликте турган, мыйзамсыз отуруп бийликти башкарып аткан жигиттер, азыркы отурган акаларыбыз бардыгы түрмөнү көрүп чыккан туугандар. Эми ушуларга биз ишенип туруп бийликти берип койдук. Эми булар өзүнүн башынан өткөн нерсени биздин карапайымдын элдин баласынын башынан өткөзүп атат буларчы. Карапайымдын балдары азыр ушулардан жабыр тартып атат. Себеби булар ушу балдарды, жаш жигиттерди, ушундай активисттерди сындырам деп ойлоп атат. Кудай кааласа сынбайт деп ойлойт, бирок булардын методдору бар. Ушу режимдин методдору туугандар. Кече жакында эле билесиз, Жеңиш Молдокматовду жүрөк оору кылдырды. Буларчы ушу оркутуп, күркүтүп, өркүтүп атып, ушу түрмөдө отургузуп алып, сындырам депчи. Бул жакшы күндөргө алып келбейт мындай нерселерчи. Мен ошо Тилекмат, ошол
максат жеңиштин тарапташына айтып кетти. Эртерээк чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Айтышыбыз керек. Митинг дегенди эч ким айтмай эте элек. Барып, айтып, ошол жерге барып, бессрочный митинг объявлять этиш керек туугандар. Бессрочный митингди объявлять этип туруп, талапты коюп туруп, мыйзам чегинде. Булар өзү мыйзамсыз келсе да, биз мыйзам чегинде талапты кылып туруп, мындай көрүнүктүү нерселерди көрсөтүп, баягы убадаларды бербеди беле? Канча деген убадалар. Мына 2-3 айда өзгөрүүлөр болот, өзүңөр сезе баштайсыңар деген. Мына 1 жыл өттү, сезбей эле дагы отурабыз. Аркага үшүп коюп отурабыз деп, ошол нерселерди айтып, колуңан келбегенден кийин талап кылып туруп, мыйзам чегинде отставкасын талап кылып туруп, буларды кетириш керек бул бийликтичи. Кетирбесек болбой калды туугандар. Мындай кетиште туугандар, 100 жыл берсек деле ушул акыбал, 1000 жыл берсек деле ушул акыбал. Бизге татыктуу президент керек. Алдабаган, адилеттүү, саясий куугунтук менен алек болбогон ошондой адамдар керек туугандар. Анан келип алып эле өзүнүн интригасын кылып, бул кудасын апарып, ол должностко коюп, өкүл баласын ал должностко коюп, андайда бизде Кыргызстан жылыш эмес, кайта аркага кетет туугандар. Мына мен сиздерге айтып кетейин. Биз талап кылып туугандар. Карапайым элдин балдарын камаганын токтотолук туугандар. Мына азыр 3 жигитибиз, мен билгенден бери 3 жигит, адандагы башка канча деген жигиттерибиз түрмөдө жатат. Күнөөсү жок жатат туугандар. Ошолорду булар атайын кармап отуруп, сындырып, үркүтүп, баягы Текебай айтканда, уюткуну, кыргыз элинин уюткусу, элитасынын уюткусун сындырайын деп атат буларчы. Эртең баардыгыбыз мына Түркменистанга окшоп, башты ийип, колду чалып, лаппайдай кыла турган болуп атат туугандар. Биз ондай нерсеге барбашыбыз керек. Биз убагында ошо мыйзамсыз бийликтин адилетсиз кылып жаткан нерселерин биз убагында айтып турушубуз керек. Кеткенден кийин айткандын пайдасы жок туугандар. Кеткенден кийин айткандын пайдасы жок. Билебиз, бул бийликтин өмүрү кыска. Мен билем ал нерсени, мен жеке өзүмдүн оюмду айтып атам туугандар. 1 жылдын ичинде кылган нерселерин тууган, берген убадаларын айтпай эле коеюн. Кыргыз эли берген убадаларын айтып келсем, Райым миллион камалат, Кумтөрдө алтын калбай калды, жер үй берилбейт деп, жер үйдү берди мисалы. Кумтөрдө алтын калбай калды деп, Кумтөрдүн аталасы боткосун чыгарып, азыр соттошуп жүрөт туугандар. Жетим тоо туугандар, мына жетим тоонун дагы маселеси көп туугандар. Суунун башында турган элдин суусуз калды дегени бул апен билбейм, мен түшүнбөйм. Суунун башы, ГЭСтердин баардыгы биз иштетебиз, суунун башына суулар бизге топтолуп, свет да өзүбүздөн чыгат. Светтин башы туруп, биз өзүбүз светсиз калдык туугандар. Мына только азыр жашоо Кыргызстанда кимдердики болуп калды? Жашоо Патхалимдердики болуп калды, пакта койгондордуку болуп калды. Ушундай жуликтердики, мошенниктердин жашоосу болуп калды. Ошол адилетсиздик нерсени көрүп туруп, унчукпай отурганы бул туугандар. Бул туура эмес деп ойлойм да туугандар. Мына азык-түлүк баасын айтып кеттим, баардык нерсени айтып кеттим туугандар. Бизде жылыш жок. Жылыш жок экен, значит. Жылыш болбосо анда бул кишини кармап отургандан эмне пайда? Бийлик элдики деп айтабыз, туурабы? Кечеги 5-октябрь Кыргыз элинин жеңиши болчу. Ошо жеңишти булар урдап алышты. Биздин жеңишибизди биз кайтарып алышыбыз керек. Биз өз максатыбызга жеткен жокпуз деп айтышыбыз керек. Себеби ошол күндөрү жаракат алган жарандарыбыз жүрөт туугандар. Көзүнөн айрылып, колунан айрылып, ошол күнү өлгөн Үмүт деген жигитибиз өткөн туугандар. Бул дүйнөдөн көз жумган ошол күнү. Ошолорго жооп берген адам барбы? Эч ким жооп берген жок туугандар. Жооп бербейт да. Себеби булар бийликке келди. Элдин аркасынан бийликке келип алып, эми элге берген убадалары, элге айткан анттарын унутушту туугандар. Булар азыр только өзүнүн жеке, өзүнүн чөнтөгүн ойлогон, үй бүлөсүн ойлогон, ошентип эле алек болуп жүрүшөт. Кечеги кускан Райым миллион, башка адамдар кускан акчалар бюджетке түшкөн эмес туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Бюджетке түшкөн эмес. Ким түшпөдү, мен далилдеп берем. Ошол баягы биздеги иликтеп кеткен адамдар айтып берет. Бюджетке түшкөн эмес. Булар жеке чөнтөктүккө кеткен. Ошол эле Райым миллиондун 2 миллиарды ошол эле башка кусундуу акчалар
Taşиев менен Садыр Жапаровдун чөнтөгүнө кеткен деп эле 100% кепилдик эле болуп айтам мен туугандар. Булар элдин ырыскысын урдады деп эле айтам. Булар деле ууру туугандар. Булар деле ууру. Мен башында айткам, булар деле ууру туугандар. Баягы 400-300 семьяда отуп айтып атпадым беле тууган. Ошо 400-300 семьянын арасында ушулар да бар туугандар. Булар бири-бирине элге спектакль коюп эле, бири-бирине бийликти берип, бири качып, ушинтип эле элге спектакль коюп эле жүрөт туугандар. Спектакльден жадабаган эл экенбиз. Биз качан гана ак менен караны айырмалап, адал менен арамды айырмалаганда туугандар, биздин коом да өзгөрөт болчу. Биз коомдо да күнөө туугандар. Биз адилетсиз нерсени көрүп туруп, биз өз убагында айтпайбыз. Анан азыркы кесепеттер, азыркы мына акыркы болуп аткан туңгуйка түшкөн нерселер биздин кесепетибизден да туугандар. Биз себеби адилетсиздикти көрүп туруп, мунчукпай отуруп, мага тийишпесе болду деп. Ушинтип эле жан багып келип атабыз. Жок, андай болбошубуз керек туугандар. Айтышыбыз керек, убагында айтып калган сөз бул ок болот убагында. Анан кийин түрмөгө түшүп, же башына бир кайгы түшүп, качып жүргөндөн кийин айткан сөз пайда чыкпайт. Пайда чыкпайт туугандар. Мен сиздерге ачык эле айтып кетейин. Качан гана биз өзгөрүүгө чөбүз. Биринчи өзүбүз мынабы жүрөктөн өзгөртүшүбүз керек да. Чын инсандарды, таза инсандарды бийлик алып келишибиз керек туугандар. Баягында обещать этип, сөз берип, элге сөз берип туруп, айткан сөзүнөн кайткан адамдар кыргыз элине жакшылык алып келбейт туугандар. Качан көрдүңүздөр эле? Эртең менен бир сүйлөп, абеттен кийин бирди сүйлөгөн. Мына азыркы учурда туугандар, кечегинде өзүңүздөр билгендей, Тажикстандан свет алып атабыз деп айтты эле. Мен бир далилим да, мына акыркы далилим. Кече Тажикстан Республикасы айтты, биз свет берген жерибиз жок деп. Анда бул нерсе менен алдап, элди мындай арзан пиар менен алдаштын не кереги бар? Кандай адан кийин чындыкты айтып эле, биздин акыбалыбыз ушундай, кудуретим жетпей атат, башым жетпей атат деп айтса, түшүнөбүз бизчи. Мен бийликке баргым жок эле, мени она досум камчы алдады. Ошол айтты, Жээнбеков менен сүйлөш. Жээнбеков менен сүйлөшүп бийликти алалы дагы бул Жээнбековго экс макамды берели деп. Ошентип сүйлөшүүгө бардык, ошентип мен алданып калдым десе, биз түшүнөбүз. Антип айтпайбы болчу? Эми булар Жээнбеков менен бирге, Райым Миллион менен бирге бир табакташ болуп калды. Кокуз бийликтен кете турган болсо туугандар. Эми биз Жээнбековду камалсында отабыз да, Райым Миллионду камалсында отабыз. Райым Миллион менен Жээнбеков камалыш үчүн Садыр Жапаров камалыш керек туугандар. Камчы Ташиев камалыш керек туугандар. Зулушев камалыш керек. Берки ким эле спикер Талант Мамытов камалыш керек туугандар. Мына Райым Миллион менен Жээнбековдун камалышы ушулар камалгандан кийин ошолор камалат туугандар. Ага чейин ушинтип булар элди алдап, спектакльди коюп жүрө берет. Ушул туңгуюктан чыкпай жүрө берет туугандар. Бир круг 1 жыл убакыт берилди. 1 жылда эмне иш кылса болот эле? 365 күндө туугандар. 365 күндө туугандар көп деген иштерди бүтүсө болот болчу. Бирок турмушка байланыштуу же акыбалга байланыштуу булар кылган жок да эчтеке. Кыла алган жок, колунан келген жок. Булар ошол башка мамлекеттерге жер берип, суу сатып дегенде. Ошо менен алек болуп, бир баласына мандат берип, балдарын саясатка аралаштырып, үкасын, өкү балдарын, кудаларын саясатка аралаштырып, должностторду берип, элди боткого баткызды эмичи. Ушул жакшыбы эми? Эми кумтөрдөн утулсак утулуппуз да деген сөз турабы? Ой, тананай Кудай. Бул деген мыйзамсыз президенттин айткан сөзү болбойт да турабы? Эми президент болсо да, мыйзамсыз болсо дагы, ал адамдын деңгээлинде айтпаш керек деп, кайсы статуста турат. Эми алдап, билбейм, канчага чейин алданабыз деген сөз бар да туугандар. Качанкыга чейин алданабыз? Мисалы мен көргөн, силер көргөн нерсени башкалар деле көрүп атса керек. Алдагандан жадабайт экен да биздин мыйзамсыз болсо да президент Садыр Жапаровчу. Жок дегенде бир жолу алдаш керек. Ошо баягы алдап көнүп калган окшойт дейм да. Ойгонбойлу кыргыз элим, ойгонбойлу. Мына
er azamаттарыбыз түрмөдө жатат. Эч ким баны кыймылдаш жок болуп атат. Эч ким айтып чыкпай атат туугандар. Ушулар бошотулсун деген адам жок болуп атат туугандар. Ушулардын аркасынан турган өзүнүн эли бар дегендей. Ошо элдерди, ушу балдарды колдогон эл күйөрмандары бар туугандар. Ошолор чыгып, ошолор айтып, чыкса, бул мыйзамсыз бийлик дагы ойлонот. Биз буларды ак эле камап койдук депчи. Анан кийин аларды камап койсо, мага тийбесе болду деп жүрөргөн болбойт туугандар. Бул бийлик келгенде өзү кыйшак отуруп алды, эгаргач мындай айтканда, отурганда кыйшак отуруп алышты туугандар. Бул бийликтин өмүрү кыска, мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Кыскалыгын айта атпаймын туугандар. Мына эбегейсиз убадаларды бербеген адамга берип чыкты, туурабы? Эми билбейм, мен кайсы жолду тандайбыз? Өнүгө турган жолду тандайбызбы же баягы илгерки баягы шам жаккан ошо мезгилди тандайбызбы туугандар? Экөөнүн бирөөсүн тандашыбыз керек да азырчы. Азыркы учурда биз талап кылып туруп отставкага кетиришибиз керек. Азыркы турган баардык ууруларды, ошо мен атап кеткен ууруларды, ачык эле айтайын, баардыгын жазага тартышыбыз керек. Үй, мүлк, сүлк баардыгын конфискалашыбыз керек туугандар. Биз буларга окшоп кустуруп койбой, чөнтөккө салып койбой, мамлекеттин бюджетине түшкөн акчаны чүрүшүбүз керек туугандар. Булар эми кусунду кылып чөнтөгүнө чүрүп коюшту да. Жок. Азыркы кусуп аткандар, кусуп бүткөндөр, силер чөнтөккө кусупсуңар. Жаңы бийлик келе турган болсо, биз талап кылып туруп, ошо кусунду эмес, пакыртып ошо конфискалатып туугандар. Ошо акчалар бюджетке түшүрүп турат. Элдин акысын жеген бул билесиздер, өз денесин жегендей болуп эсептелет туугандар. Булар элди ойлогон эмес туугандар. Булардын ой ушу бийликти басып келсек, өздөрүн акташ керек, балдарын акташ керек, эжесин акташ керек, досторуна генерал званияны бериш керек. Ошентип эле ошо менен алек туугандар. Башка эчтеке менен алек жок. Бир жылышты мен көрбөдүм туугандар. Мен көрбөсөм көрсөтүп койсоңор ошону көрүп көрөйүн. Ошол туугандар, эми эфирди мен кыска кылып эле туугандар. Болбойт бул. Мен ачык эле айтайын, бул бийлик кетиш керек. Кандай болбосун кетиш керек. Элди алдап, элди жомок менен багып көпкө турбайт. Мен талап кылам Садыр Жапаровдун отставкага кетишин. Ушул бийликти мыйзамсыз басып келген мыйзамсыздарга баардыгына иш козголуш керек. Баардыгын жоопкерчиликке тартыш керек. Мыйзамсыз түрмөдөн чыккандагы жоопко тартылыш керек. Мыйзамсыз алып чыккан досу дагы, жанында жүргөн 200 жокерди дагы тартылыш керек туугандар. Мыйзам бирдей болот десе, мыйзам баарына бирдей болот десе туугандар. Ошондо адилеттүүлүк келет. Жаңыдан парламенттик шайлоону жаңыдан өткөзүшүбүз керек. Азыркы кетип аткан ишеним, келечек, ата журт ушул партияларды биз катыштырбашыбыз керек туугандар. Бул бийликтин, арам бийликтин партиялар туугандар. Мен ошо элге кайрылып кеттим. Ушул партияларга голосду бербейбиз туугандар. Булар админ ресурсту колдонуп туугандар. Парламентке келе аракет кылып атат. Ошо азыркы 120 депутаттын ичинен жок дегенде 60га жакын адам парламентке кетип атат туугандар. Кыргыз элинде булар ошо Атамбаевдин жешти, Жээнбектин башын жешти, эми Садыр Жапаровдун башын жейин деп калышты булар. Ушуларды биз жолотпошубуз керек, люстрация болуш керек. Жаңы адамдарды, чынчыл, адилеттүү адамдарды алып келишибиз керек. Элдин камын көргөн элдерди, ушул жерде элдин айткан сөзүн аткарган инсандарды алып келишибиз керек. Ана мынага окшогон жулик, пөлик, аферист, мошенниктерди алып келип алып, ошо 2000-3000 акчага алданганыбыз да туура эмес туугандар. Ошо акча 2000-3000 акча алда, ошо ашып кетсе 2-3 күнгө жетет экен туугандар. Ошол балаңын келечегин ойлосоң, небереңин келечегин ойлосоң туугандар, ошо акчага сатылбаш керек. Акчага сатылбай, чынчыл адамдарды алып келип, ошол жерде элге кызмат кыла турган инсандарды коркпогон, үркпөгөн, азыркы мыйзамсыз бийликтин кылган кугунтугунан коркпогон адамдарды алып келсек, биз эл жеңишке жетебиз.
Анан ошо азыркы бийликтин сөзүн сүйлөгөн, ошонун айткан убадаларын аткарган болсо, биз андай адамдарды парламентте көрбөшүбүз керек. Биз чыныгы элдин өкүлүдү алып келе турган болсок, мына Россиядан куда каласың. Мына Россиядан да көп эр азаматтар көп туугандар. Элиме кызмат кылам деген жигиттер бар туугандар. Ушу Россиядан барган адамдарды биз колдошубуз керек туугандар. Сыртта жүргөн, ушул миграцияда жүргөн, сыртта жүргөн адамдар азыр кандидатурасын коюп атат тууган. Ошондой адамдарды алып келсек, куда каласа, ошо адамдар биздин мигранттардын да, жарандардын да укугун талап кылат аларчы. Ошол биздин миграция жаран, ушу Кыргызстан жарандары көп да, ошолордун укугун коргоп, ошолордун өкүлү болуп, ошол жерде бийлик менен талаш тартышып, элге кызмат кылышат. Анан чукпай отура берген депутат бул депутат эмес тууган. Айтыш керек, убагында айтып калыш керек. Айтпаган сөз бул туугандар кеткенден туура эмес деп ойлойм. Баягы бизде көп бийликте отурганда чукпай жүрүп, анан түрмөгө отуруп калганда бийликтен кеткенден кийин тепкилеп жатышпайт го. Ошол туугандар, ошол туура эмес туугандар. Убагында айтып калыш керек бардык нерсеничи. Кийин кеч болот. Биз кыргыз элинин келечегин, мамлекеттүүлүгүбүздү ойлой турган болсок туугандар, азыркы билимсиздерден, мошенниктерден кутулушубуз керек. Азыркы мошенниктер Кыргызстанды туңгуюктан алып чыга албайт туугандар. Мен сиздерге ачык айтайын. Булар элди алдап эле, элдин бир 1%, 2%, 3%ке чейин катмарын багып, ошолорго акча таратып, ошолорду сүйлөтүп, өздөрүнө рейтинг көтөрүлө жүрөт да. Буларды колдонгор ашып кетсе бир 5%-те чыкпайт буларды колдогондор. Ошо азыр ушулардын казанына аш салып берип атат, ошо 5% элге азыр казаны. Калган эл азыр булардын кылган ишине наразы туугандар. Себеби бул элге эбегейсиз нерселерди обещать этип, өз сөзүнө туруп, мен керек болсо элге кызмат кылбасам, баламын, апамын, атамын варбак урсун. Мен элге кызмат кылбай турган болсом, мени ошол площадка алып чыгып, балталап салсаңар деле болот, ат салсаңар деле болот деген ушул адам. Ошол кылган, айткан, өзүн айткан антына турбаган адам, билбейм туугандар. Мисалы бир эле мисалды алып кетейин. Мошенник менен, мисалы сиз алдаган адам менен дос болбойсуз да, туурабы? Же алдаган ишкер менен дос болбойсуз. Мисалы бир жерге ишке орноштуңуз. Ишке орношкондон кийин ошол жерде өз убагында айтылган айлык берилбесе, эртең убакыт берди деп жүрө берсе туугандар, сен ишенбей каласың. Ошондой эле нерсе туугандар. Бул президенттик ажолук статус, ошол иш ажолук, мисалы ажо боло турган статус туугандар, элде мандат берилет. Эл тандап ошого убактылуу ажолукту берет. Сен иштеп бер, элдин камын көр деп. А булар андай кылбай атат да. Булар келип алып эле эл берген мандатты алып туруп, бир 5-6 мындай айтканда куча народ, мындай 5-6 мындай кландын ишин аткарып, чөнтөктөрүн акчага толтуртуп качканга аракет кылышат. Бизде ошондой болуп калды да. Ким болбосун эптеп эле акчаны, бийликке келген адам только акчаны урмай, алтынды урмай, ошол кумтөрдөгү алтынды урмай, урдап кетмей, чөнтөк акчаны салмай, банктан чыгарып кетмей, ошо менен алек болуп калдык туугандар. Бийликке келген адамдар элдин кызыкчылыгы да жок, ойлобойт дагы. Келбейлби, мынтымакка келели туугандар, айталы. Болбой калдың Садыр Жапаров, Камчы Ташиев, болбой калдыңар, колуңардан келбей калды деп эле айтыш керек да. Айтып көрбөйлү ошентип, келип биргеликте айтып чыгып, элдин үнүн уксуң, бардык нерсе кымбаттап атат. Кымбаттап, бардык кымбаттап кетти, айлык ошо боюнча эле турат. Жакынкы арада жаңы жылдан баштап ысык суу менен муздак суунун тарифи көтөрүлөт экен. Эртең ноябрдан баштап электр энергиянын тарифи көтөрүлөт экен туугандар, мына туугандар. Суунун башында туруп биз өзүбүз светсиз калганыбыз, бул билбейм туугандар. Суунун башында туруп өзүбүз дыйкандар жемиштерин ала албай кургакчылык болду бүгүн туугандар. Бул деген чабалдык.
Ошол азыркы жаңы мыйзам боюнча өзүнүн мыйзам жаңы конституция кабыл алдык. Ошол жерде жоопкерчилик бир эле президентте тургандар. Эми баш менен жооп бериш керек бул киши ошол нерсеге. Өзү ушул мыйзамсыз конституцияны өзгөртүп келип бийликке эми баш менен жооп бериш керек. Баткенде 44 жараныбыз өлдү. Ага жооп бериш керек тургандар. Ошол боюнча эч ким кепилдик алган жок мойну менен. Ошол мен жооп берем, бирөө же жоопкерчиликке тартылган жок, бирөөсү дагы. Эми кеч боло электе тургандар, кеч боло электе ойлонолу дагы тургандар. Талап кылып туруп, бул мыйзамсыздарды кетиш керек, талап кылып кетиш керек. Кетпегенден айлабыз жок. Кетпесе ушинтип туңгуюкта отура беребиз тургандар. Жаш жигиттерибиз түрмөдөн алып чыгышыбыз керек. Мыйзамсыз отурушат. Булар саясий маанайда отурушат тургандар. Ошон үчүн булар кылмыш жасабаган адамдар, түрмөдө отурган адамдар, түрмөдө бир күн дагы отурбай чыгыш керек тургандар. Ошону талап кылып чыгарсак, анан адилеттүүлүк орнолот. Ага чейин ушинтип адилетсиздик боло берет. Бүгүн ошолорду камаса, эртең сенин үйүң барат. Эртең сенин балаң кармайт. Сенин балаң камайт. Ошондон анан ушулар жөн эле жаткан турбай, менин баламды жөн алып кетти деп кийин кеч болуп калат тургандар. Булар ошол Бакиевдин малын режиминде ошо күчтүү эр азаматтар бар эле өлтүрүп, атышып жок кылышты. Эми ошолор да булар да ошондой жолго түшүп алышты буларчы. Өзгөрүү болуш керек тургандар. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз. Мына миграцияда жүрөбүз, мына 30 жылдан бери миграцияда тургандар. Эртең менин балам мигрант болот тургандар. Бул кетиште. Менин неберем мигрант болот бул кетиште. Бул кетиште ушул жол менен кете турган болсок тургандар, дагы 100 жыл мигрант болобуз тургандар. Бизге келген бийлик элди ойлобосо сыртта миграцияда жүрө беребиз тургандар. Болбосо мен ушул Кыргызстандан тышкары жашап жүргөн жарандарга калып кетем. Баягы эмне деп кой, жолборс жок жерде шакал өзүн жолборс сезе баштайт да. Ошондой кайтышыбыз керек Кыргызстангачы. Кайтышыбыз керек. Жоопкерчиликтен моюнга алып туруп, ушу Кыргыз 6,5 миллион эл бар тургандар. Ошону багам, мен ушу элге жакшылык алып келем, мен элдин көгөйүн чечем деген президентти койбосок тургандар. Болбойт. Мына көрүп атабыз да. Төлкө кудаларын ойлоп, Райымдын ойлоп, Жээнбековди ойлоп отуруп алды бул деле. Айырма жок тургандар. Толку жок бул кишиден азыр кол. Бул өзү ошол системага өзү заложник болуп калды тургандар. Бул өзү жакшы кишидир, бирок ошодон чыга албайт. Табагы бир. Ошону мен сиздерге түшүндүрүп кетейин. Табагы бир. Эртең ошол парламент шайлоодо таза өтпөйт тургандар. 5-октябрь 29-ноябрда кайталанышы мүмкүн. Ага да эч ким кепилдик бербейт тургандар. Ким кепилдик берет? Ошо таза шайлоо өтөт деп эч ким кепилдик. Себеби азыртан баштап мына мен Россия жергесинде жүрөм, азыртан мына Казан шаарында. Мисалы, консулский учетко туруш үчүн 5-6 күн эле убакыт бериптир. 3 күн, 4 күн убакыт бериптир консулдук учетко туруш үчүн тургандар. Бул деген эмне деген акмакчылык? Бизде Россия жергесинде мына Москва шаарынын өзүндө эле 700 миңге жакын кыргыз жарандары бар тургандар. Ошол 700ге жакын кыргыз жарандары мына шайлоо укугуна эмес көбүчү. Себеби баягындай нерсеси бар, консулдук учету бар, арыз жазыш керек, ушундай нерселери бар тургандар. Ошонун 700 миң жаран ошол жерге барса, ашып келсе 10 миң, 15 миң адам барышы мүмкүн. Алда дагы ошо иштен колу бошоп, консулдук учетко турса, арыз жазса, ошондо гана катышат. Биз кыргыз эли бир паспорт менен консулдук учету жок эле, арыз жазбай эле бизге ушул Москва шаарына жок дегенде 200ге жакын шайлоо участогун ачыш керек бизгечи. Себеби 700 миң жаран, 700 миң ташты Москва шаарында 700 миңге жакын жаран бар турган. Ошолор катыш үчүн ошо 200-300ге жакын шайлоо участоктор ачылыш керек. Аны булардын деңгээли кудурети жетпейт азыркы турган бийликтин. Себеби буларга сыртта жүргөн жарандар буларды шайлабайт, билет. Ошон үчүн
сыртта жүргөн жарандардын укугун тепселеп булар биз менен эсептешпей, бизди тоготпой өз билгендерин кылып жатат туугандар. Жаңы бийликти кетсин деп, бул жаңы бийлик өз милдетин аткара алган жок, убадаларын бере албады. Мына Рысбек Намазбек. Бул киши жөнүндө айтып кетсем, бул киши менен мен сүйлөштүм. Бир жол чалсам, дуппул мас да, мен маспы мындай да. Алкаш бар го, ошондой. Ана мен айттым, ичип алып туруп, анан каяктагы элдин камын, элдин атынан сүйлөшүп деп мен кечегенде айттым эле. Мына азыр менин эфиримде отурат, мына жерде киши отурат, мына Рысбек Намазбеков деген. Убагында Россияга барып кул болуп келиптир. Бул кишичи кул болуп барып, кул болуп келип, эми азыр айтып атат, силер кулсуңар, мигранттар кулсуңар, орустарга кулсуңар деп. Мен бул кишиге айтып кетет элем. Сиз алкаш болсоңуз, сиз аракка кулсуз. Мисалы да. Мен орустарга да кул эмесмин, башкасына да кул болбойм. Мен Кудай кааласа бардыгы кыргыз эли бу жерде мигранттар жүргөндө эч кимге кул эмес. Биз өз тиричилигибизди кылып жүрүп, керек болсо азыркы мыйзамсыз отурган жуликтерди багып аткан биз болобуз. Ошо эле Ташиевди, ошо эле Садыр Жапаровду, Зулушевду, Танат Мамытовду багып аткан биздин акчалар менен, биз төлөнгөн налогтор менен азыр жандарын багышып, урдашып, кердейип жүргөн малы. Ошол туугандар. Мен башынан айтып кетейин. Туугандар, ушул жаш жигиттер түрмөдө отургузбай, эртерээк алып чыгып алалы түрмөдөн тууган. Эркиндик эрте алып чыгып алалы туугандар. Ушундай жигиттерди сындырып койсок, эртең кыргыз элинин тагдыры өтө өкүнүчтүү болуп калат туугандар. Себеби булар ушу күчтүү эр азаматтарды түрмөгө тыгып, сындырып, коркутуп, үркүтүп башкарабыз деген ойдо жүрүшөт буларчы. Тилекмат Куреновго боштондук, Жеңиш Молдокматовго боштондук, Максат Касеновго боштондук туугандар. Талап кылабыз туугандар. Саламатта калыңыздар.